12 жылга өтүүнүн биринчи себеби бул биздеги билим берүү сапатынын төмөндүгү, баланын жеке гана кудуретине доо кетирбестен өлкөбүздүн туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдө дагы олку солкулукту жаратат. Бүгүнкү күндө кыргызстандык жаңы эмгекке жарамдуу жаштарыбыз чет өлкөгө барганда өзүңүздөр көрүп атасыздар, эң төмөнкү кара жумушту гана аткарып, ошол гана айлыктарды алышат. Биз бул жерден кандайдыр бир чектелген адамдардын балдарынын дүйнөлүк билим берүү жогорку окуу жайга өтүшүнө кызыктар деле эмеспиз. Алар бизсиз деле Кыргызстанда 14 жеке менчик окуу жайлары 12 жылдык өздөрүнүн окуу программасы менен акы төлөп окуп, же болбосо дүйнөлүк деңгээлде иштерин жүргүзүп жатышат. Алар бизге муктаж эмес. Президенттин айрым балдар үчүн гана ийгиликтүү билим алуу чөйрөсүн түзбөс үчүн ар бир балага сапаттуу билим алуу чөйрөсүн түзүү зарыл деген демилгеси ишке ашырып жатабыз. Натыйжада экинчи эң оор суроо кайда отургузасыңар дейт. Бүгүнкү күндө биз дагы айтабыз, кошумча балдарды 18 жашка чыгарып биздин максат жок. Ушул балдардын саны, ушул мектептердин саны. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө нулевой класска келген балдардын 98% бүгүн окуп жатат. Нулевой класста наристе программасы 480 сааттык даярдоо жүрүп жатат. Бул мамлекеттик заказ. Мына ушул жерде мамлекет бюджет тарабынан 800 миллион сомдон ашык мамлекеттик бюджеттик каражат нулевой класстарды окутууга жумшалат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасында быйыл 44,3%, азыр андан да көбүрөөк бала мектепке чейинки билим берүү мекемелерине тартылды. Натыйжада биз ар бир 6 жаштагы баланын бирдиктүү билим берүү системасына тартуу аркылуу нулевой деген атты жоюу менен ага 1 класс деген статус берилет. Ушул балдар ушул күнү бала бакчада же мектепте 0 классты 1 жыл бою билим алууда.